Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Элимизде сабагынан бүгүн биз кызга сөйкө салуу салтын силерге баяндап бермекчибиз. Бул салтты дагы биле жүргөнүбүз жакшы. Азыркы учурда кызга сөйкө салуу өтө актуалдуу жүрүп жатат. Бул салтыбыз кайра жаңырып колго алынып кетти да. Себеби сөйкө салуу бул ошол кыз менен жигиттин биримдик союзун түзүү дегенге барабар да, же болбосо энчилеп кудалап коюу дегендин эң башаты деп айтсак болот. Кыз жигит өздөрү табышып, ошо үйлөнөргө бүтүм чыгарган соң ата энесин тааныштырат. Ал эми ата энесин тааныштыргандан кийин сөзсүз түрдө бала тарап кызга сөйкө салып, ал кызды атайын ушул убаданы бекемдеп, шерттештирип коюу менен барабар да. Кызга сөйкө салгандан кийин ал кыз башка жака көңүл бөлбөй, бүтүндөй турмушка өзүн даярдап, тоюна чейин өзүн ошо турмушка даярдоо деген белги болот. Эми сөйкөнү дагы ар ким өзүнүн социалдык абалына жараша салат. Бирине бир атаңдашып, бриллиантка чейин салгандар болуп атат. Ал шарт эмес. Кызга ушул алтындан бир 10 миңдин тегерегинде салган эле туура. Эч кандай биз кымбат нерселерди айтпайт элек, себеби аял затына күмүштөн салган негизги салт болгон. Ал эми ошол күмүштү жасаган зергерлерге атайын жакшылап буйрутма берип, жакшылап жасатып, андан кийин ушу күмүштөн жасатып, ошону алып барып анан кийин таккан экен. Чындап келгенде күмүш дагы абдан жакшы аял затынын жакшы буюмдарынан болуп эсептелинет. Сөйкө салууда биринчиден эки тарап таанышып, макулдашып, тойду белгилеп, андан кийин сөйкө салат. Ал эми дагы бир түрү кызды үйдөн чыгарып баратканда дагы салып атат. Бул экөө тең эле туура келет. Адегенде сөйкө салып койгон дагы туура келет. Ал эми өздөрү бекемдешип, той күнүн баарын бекемдеп, убаданы шерттешип алгандан кийин кызды көчүрүп чыгып келе жатканда салган дагы ошол эле тойго, ал эми биздин шартка, салтка туура келет деп айтабыз. Бул учурларда сөзсүз бир ырымы бар. Сөйкө салганда кызга бүтүн үй бүлөдөгү аял заты салыш керек. Эгерде өзүнүн кайненеси жесир болуп калса, же жарым болуп калса, анда ошол мүмкүн болушунча туугандарынан бүтүн абдан даанышман, бакубат чоң энелерге ырымдап салдырган. Мына ушундай өнүп өссүн деген ырым менен, анан башы бүтүн болсун деген ырым менен бүтүн үй бүлөгө салдырууга аракет кылышкан. Сөйкө салган күнү дагы бир аз кыргыз эли салт боюнча конок тосуу, мейман тосуу болот, бирок чектен чыкпаса, абдан чектен чыгып, ушунчалык бир түштөндүрүүнүн жолуна өтүп кетти. Бир 7-8ге чейин кой союлупчу. Биз ойлойт элек, бул чакан эле дасторкон, чакан эле бир символикалык дасторкон эле болуш керек. Эч кандай ашыкча чыгымдын кереги жок. Биз ашыкча чыгым жасап, мактануунун ордуна салтыбызды туура жасап, ошо менен көрүнүшүбүз керек деп ойлойм да. Себеби салтты сактаган улутта нарк болот, а нарктуу элде дайыма барк болот. Мына ошондуктан бизде дайыма ушундай тойду өткөргөндө өтө чакан, нускалуу, ысырапсыз өткөрүүгө аракет кылыш керек. Кызды көчүрүп келүүдө дагы өтө көп адамдар барып атат. Бул да туура эмес. Бизде илгертен калган Кыргызда бир койлук болуп баргыла деп. Эч качан бир койдо 12 гана мүчө бар. Ошо 12 жилик, 12 мүчө жеткидей эле. Ошол 12 устуканга ылайыктап аксакалдашып, ар бир үй бүлөдөн орундуу гана адамдар барыш керек. Бир 30дан ашып 40ка чейин барып атат. Бул деген болбойт. Бул сүрмө топ кайра
өтө көп чыгымга, анан ыңгайсыздыкка алып келет. Ошондой ыңгайсыздыкты жаратпашыбыз керек. Биз дайыма өзүбүзгө ылайыктуу, өзүбүзгө ыңгайлуу гана жактарын жасап, чакан өткөрүүгө туура келет. Кызды көчүрүп келгенден кийин, жана жогоруда айтып өттүк, кызды Астанадан аттаарда Кыргызстандын түштүк бөлүгүндө бир аз өзгөчөлөнөт. Кызга эки колтугуна эки чоң патырнанды колтуктатып киргизет. Бул деген ырыскың бул жактан болсун, ырыскың бул үйдөн болсун, ырыскың бул жака кошулсун деген таризде атайын ырымдалат. Астананын аттаарда сары май, жогоруда айтып өттүк, сөзсүз майлуу сүттүү ак жолтой болсун, ырыскылуу болсун деген ойдо ырымдап сары май салат. Андан кийин көшөгөгө киргизгенден кийин ак жоолукту кайненеси атайын салат. Ак жоолугуң башыңан түшпөгөн, ак элечекчен өнүп өскөн келин болгун деп жакшы тилектерди айтып, анан жоолугун салып, анан көшөгөгө отургузат. Эми бул жерден дагы айтып кетиш керек. Келин көшөгөгө бир күн отурбай кызмат кылдырган учурлар көп болуп атат. Жок, келин жаңы үйгө келди, жат үйгө келди, эзе эле астанасын аттап көрбөгөн үйгө келди. Ал кандайдыр бир ошол үйдүн турмушун, ошол үйдүн тартибин, маданиятын кабыл алып, эл менен таанышчакты. Жок дегенде бир жума келин көшөгөдө отуруш керек. Аны биз бат эле жумшап, бир күн отургузбай, анан көшөгөнү бир күндөн кийин алып коюп атабыз. Бул андай эмес. Эмне үчүн көшөгөн көгөрсүн дейт. Эмне үчүн келген адамдар саламда көшөгөдөн чыгып келип салам берген кандай көркөмдүү, кандай жарашыктуу. Ал эми биз жаңы келген келинди чай куйдуруп эле бат эле жумушка салып коюп атабыз. Бул дагы биздин салттан кеткендик болуп эсептелинет. Кыргыз элинде бир абдан жакшы сөз айтылат. Муну мен балыкчылык Акмат Карыбаев деген санжырачы абамдан уктум эле. Кыргыз кызын сыйлайт, анткени кыздан кылым уланат деп. Ошондуктан кыз бала өзүнүн журтуна келгенде дагы, төркүнүнө барганда дагы кыз бала дайыма сыйлуу болот. Себеби биз кыз баланы сыйлоо менен өзүбүздүн маданияттуулугубузду көрсөтө алабыз. Мына ошентип келген келинге жакшы тилектер айтылып, жакшы ырымдар жасалып, ал эми көшөгөн көгөрсүн деген жакшы тилектер менен көшөгөсү атайын арналып тигилет. Көшөгө дагы эгерде жаңыдан тиккен көшөгөнү дагы коюуга болот. Ал эми мурдатан өнүп өскөн, атайын сакталган ак жолтой көшөгө болсо, ал дагы кайра жакшы болот. Себеби бул ак жолтой көшөгө ушул көшөгөдөн агарып көгөрдү деп мурунку келиндеринен ырымдап алып, анан ошону такса деле болот. Себеби ар бир бала сайын жаңыдан жасоонун кажети жок. Таза жаңы таза көшөгө болсо болду. Себеби көшөгөнүн дагы жолу улук, көшөгөнүн дагы аты улук, аты ыйык, жолу улук. Ошондуктан көшөгөнү дагы дайыма кастарлап колдонушубуз керек. Жогорудагыдай эле салтыбыздай дагы бир салтты улап кетсек, бул эми темага байланыштуу кыз узатуу салты болуп эсептелинет. Кызды узатуу азыркы күндө бул дагы жаңыланып, толукталып атат десек болот, мындай жаңы эски нугуна түшүп атат десек болот. Бирок өтө көп чыгаша болуп, бул дагы өтө чоң чыгымдарга алып барып атат. Андай эмес, кызды үйүнөн узатып алып чыгып кеткенге чакан эле уюштурууга болот. Биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Кыз башка үйгө узап баратат, демек кызды биз жөн эле мынтип эле эшиктен чыгарып эле кетирип берген болгон эмес да. Кыргыз элинде байыртан эле кыргыз эли кызды аябай шөкүлө кийгизип, жакшынакай жасалгалап, андан кийин биринчи болуп чоң апасы кызды узатуу ырын айткан. Бул мындайча айтканда, кызды эми узап сен бара жатасың, барган жериңен бак айтсын, барган жериңден сен өнүп өсүп жакшы үй бүлө болгун, кайын журтуңду кадырлагын деген эле мазмунда айтылган. Кызды үйдөн чыгарып баратканда энеси атайын кошкон.
мен ойлойм да, бул бир мезгилде кандайдыр бир обон менен айтылган болуш керек. Обондотупчу. Себеби бир аз мындай тамашалуу жерлери да бар экен. Анан атайын кыздын кайын энесине милдеттендирген жери бар экен да. Буга мисал келтирели. Кудагый, кызды биз көлөкө жерге бакканбыз, көкүлгө тумар такканбыз. Кудагый, эми кызды көлөкө жерге багып ал, көкүлгө тумар тагып ал. Көлөкө жерге бакпасаң, көкүлгө тумар такпасаң, көп санап берген малыңды ал дейт. Бул убадасын алып атат да Кудагыйдын. Да кийинки сабы: Кудагый, кызды биз салкын бир жерге бакканбыз, саамайга тумар такканбыз. Кудагый, кызды салкын бир жерге багып ал, саамайга тумар тагып ал. Салкын бир жерге бакпасаң, саамайга тумар такпасаң, санап берген пулуңду ал дейт. Демек, убадасын алып, андан кийин кызын берип атат. Ошончо кыз баланы чоңойтуп, илим билимдүү кылып окутуп, адептүү кылып тарбиялап, ушунчалык кундуздай кылып сылап өстүрүп, бөпөлөп турган кызыңды бирөөгө берип жатканда, жөн эле кыздан тажаганыңан же аша кечкениңен бергендей кылып эле мынтип жетелетип жибербейсиң да. Ошондуктан кызды кандай милдеттендирип Кудагыйга берип жатканы бул өтө чоң өрнөк болуучу сабак да. Муну буюрса ар бир эне айта билсе канеке. Кайын журтуна көчүрүп баргандан кийин дагы тойдон кийин узап чыгып баратканда кайрадан кыз отурган көшөгөлүү үйгө кирип туруп, кыздын жанына отуруп, энеси мындай деп кошот экен. Ак калпакчаң көрүнсө, атам келет дебей жүр. Атаң келсе басып чык, акырын эшик ачып чык. Ак элечек көрүнсө, апам келет дебей жүр. Апаң келсе басып чык, акырын эшик ачып чык. Айланайын чырагым, артылтып камчы салдырба. Атаңа наалат алдыртпа, эңилтип камчы салдыртпа, энеңе наалат айттырба. Жаштардын жана жалпы эле биздин элдин ушу элдик салттарды жакшылап билсин үчүн бул китепти биз атайын жазып чыктым. Мен көп жерден Кыргызстандын түштүк бөлүгүнөн дагы, Кыргызстандын түндүк бөлүгүнөн дагы бүтүндөй изилдеп, салттарды ортоктоштуруп алдык. Баарына бирдей кылып, анан анча-мынча айырмаларды белгилеп айттык. Себеби биз бул салтыбызды мектеп кезинде жаш муундарыбызга, студент кезинде кулагына коюп үйрөтпөсөк, алар салт менен иши жок эле бир арабөк болуп калып атат да. Аябай. Анан бир салтты көрсө, башка бир өлкөнүн салтын көргөндөй таңыркагандар болуп атат. Демек биз азыркы жаштарга салтты кеңири жеткирүү, кеңири таратуу, салтыбызды жазбай колдонуп жүрүү жана нускалуу сөздөрдү айта билүү үчүн ушул китепти 14 тема менен атайын бардык салттарды камтууга аракет кылдык. Кыргыз элинин салттарынын дагы бир орчундуусу, абдан бир маанилүүсү керез жана мурас деген салтты айтып өтөйүн. Биз изилдөөдө эмнени байкадык? Кыргыз эли ушу картайып, күнү бүтүп, ичер суусу бүтүп, ары карап о дүйнөгө сапараларда дагы акылын жыйнап туруп, өзүнүн керезин айтып, мурастарын бөлүштүрүп анан кетет экен. Бул мен артымда бир чуулгандуу сөз болбосун деген абалда жасалат да. Ошондуктан жакшы өлсө саябалуу бак калат, жаман өлсө чырлуу артында чырлуу сөз калат деп айтылган эместер. Ошондуктан биздин эл ушу керезин айтканда ошол керезди ушунчалык так мыйзамдай кылып кабыл алып, эч кандай айтылган керезге кыянаттык кылбай, дайыма ал керезди аткара билишкен. Керез эмне үчүн айтылат? Керез эгерде картайып ушу өлүм алдындагы киши өзү аткарып бүтпөй калган ишти, артында аткарылбай калган же үйлөнбөй калган баласын, же артындагы абдан көп мал мүлктөрү чыр чатак болбой, адилеттүү, айкындуу
бөлүнүш үчүн балдарына мына ошентип атайын керез калтырган. Бул биздин элдин ушундай керез каты же болбосо мурас каты орто кылымдагы эле таштагы жазууларда кездешет экен. Ошондой эле биздин кыргыз эл толук мазмундагы азыркы завещание деп коет орусча, кыргызча мураскат мына ушуну таш бетине буйрутма берип жаздырып кеткен экен. Ушундан бир мисал мен келтирип кетейин. Бул руна жазуусу менен таш бетине жазылган Онок уруусунун Бойло Каган деген кагандын калтырып кеткен керези. Мен Бойло Каганмын, мен Онок элиненмин. Бул уруусу да, Онок элиненмин. Мен каган болуп, баатыр болуп турганда, менин даңкым күн чыккандан күн батканга чейин эл ичинде даңаза болуп айтылган. Азыр карыдым, балдарым, силер жоодосуңар. Илгери жоого узакка кеткен да. Силер жоодосуңар. Эгерде силер жоодон кайткычакты менин көзүм жумулуп кетсе, биринчи балама бул байлыгым мурас кылам. Экинчи балама бул байлыктарымды, жайыттарымды мурас кылам. Балдарым, эч кандай урушпай бул мурасты бөлүшүп, жакшы жашагыла. Падышаңарды урмат кылып, падышаңарга ак кызмат кылгыла деп туруп жаздырган. Мына көрдүңүздөрбү? Бул азыркы эле мураскаттын үлгүсүндөй жазып калтырган. Азыр биздин өнүгүүбүз ар кандай маалыматтар менен өтө камсыз болуп, биз ушунчалык бир жаман адатты аркалап баратабыз. Азыр бир туугандардын, ата менен баланын, же болбосо кыз менен эркек баланын ортосунда үй талашуу, байлык талашуу, атасынын мүлктөрүн, ишканаларын талашуу, чырдашуу, соттошуу жаман адатка айланып баратат. Эми биз айтат элек, биз улуу эл болгондуктан, эмне үчүн ошол туугандардын арасында кандайдыр бир акылмандык менен, дипломатиялык жол менен жакшынакай чырдашпай, жакшынакай эле чырсыз бөлүшүп алуу болбойбу? Эмне үчүн биз башка элдердин жаман адаттарын туурап соттошконго барып атабыз? Ортодо ара ачылып, ортодо жарака кетип, туугандык сезимден, туугандык жакшынакай карым катнаштан дагы муздап баратабыз да. Мына ошондуктан ортодогу мамилени бузбай, дайыма адилеттүүлүк менен чече билген абзел да. Бул абдан шарттуу түрдө ушул ыңгайга өтүшүбүз керек. Арине биз айтып жаткан сөзүбүздө калет жок, бирок кийинки күндөрдө биз байкап көрсөк, дүйнө талашып, ачкөздүк менен соттошкондор, эрди катындын ортосунда дагы соттошкондор абдан көбөйүп баратат. Мына ошондуктан биз баардык мүлктү жакшылык менен акыл калчап бөлүшүп, ынтымакта, ырашкердикте, бакубатта жашасак болот го. Азыркы биздин социалдык турмушубузда учурап жаткан ар кандай чыр чатакты деле чечсе болот. Ар бир адам өзүнүн байлыгын, балдарына мурас калтыргысы келгендер, балдарына арнагандар ошол сотко чейин жеткирбей эле өздөрү жазып калтырып койсо болот. Ошондо мен ойлойм, эч кандай чырсыз, бардыгы өз орду менен болот деп. Демек, дагы бир жаштарыбыздын арасында бир жаман илдет пайда болду. Тез аранын ичинде байып кетүү, тез аранын ичинде ээлеп алуу, тез аранын ичинде акчалай бир маарып кетүү жолдоруна түшүп атат да. Ошондуктан дагы талаш, чыр чатактар, соттошуулар көп болуп атат. Ошондуктан мен айтат элем, бардык нерсени биздин мурдагыдай эле данышмандык менен, акылмандык менен, салтка таянып, элдик салтка таянып, аксакалдардын кеңешине, аксакалдардын нарыктуу сөздөрүнө таянып, алардын акыл калчоосу менен бөлүшкөнүнө көнүшүбүз керек. Илгертен кыргыз ошонтип эле жашап, ошонтип эле жоголбой ынтымакта жашап келишкен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы көрсөтүүбүздө биз сиздер менен кызга сөйкө салуу, кыз узатуу жана керез, мурас салттарын өттүк. Мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетет элем, ата бабабыздан калган бул салттарды аздектеп, урматтап, кастарлап жашай билели. Кийинки көрсөтүүдөн жолуккучакты саламатта болуңуздар.